Менин суроом бар эле, кээде кеч балдарды уктатып коюп, куптан окуйм деп уктап калам. Турганда саат 12-1 болуп калган болот. Ошол убакта куптан окуйм. Эч нерсе болбойбу? Ар бир намаздын башталган убагы бар, анан чыгып кететін убакыт бар. Мисалы, багымда айталы эртең менен саат 6-да кирип атса, күн 8-де чыга турган болсо, мисал түшүнүктүү болуш үчүн айталы так 1 саат 45 мүнөттөн 35 мүнөт дебей. 6-да айталы таң атат. Саат 8-де күн чыгат дейли, мисалы. Демек сиз 6-да турдуңузбу? 6-дан 5 өткөндө окусаңыз да болот. 8-ге 5 мүнөт калганга чейин окусаңыз да болот. Эгер күн чыкканга 5 мүнөт 10 мүнөт калган болсо, дароо окуйгас керек. Ар кандай сиз уктап кала турган болсоңуз. Ошондой эле куптан намазы дагы шамдын убагы чыгат го. Мына күн батканда кызылдык болот. Ошол жоголгондон кийин куптан убагы кирди да. Мисалы бүгүнкү күндө шамды 7-де окуп атабызбы? 8-де куптан кире турган болсо, эртең менен 6-да багымдат кирип атат да. Кечки 8-ден баштап эртең мененки 5:30-га чейин, 5:49-га чейин, 5:55-ге чейин керек болсо, эгерде багымдат убагы кире элекпи, беймарал куптанды окуп аласыз. Бирок эң жакшысы адепке ылайык шам бүтөрү менен адам эптесе болот. Шарт жок дегенде фарз окуп алып, анан сүннөт окуп алып, анан жатып, балдарыңызды уктатып, анан туруп алып, анан витир бажы окусаңыз болот. Эгер убакыт ушунчалык эле таар болуп калса. Себеби дегенде шам менен куптандын ортосунда уктап калуу бул макруh деп эсептелет негизи. Ошон үчүн эң жакшысы шарт убакыт өткөрүп туруп эле 1 сааттан кийин дароо куптанды окуп алыңыз, андан кийин балдарыңызды уктатып, бөлөк тиричилик менен алектенсеңиз болот.